Себеби адам баласы амал кылбаса дагы жакшы ниети үчүн сооп ала берет. Вала юсабу ала амалихи била ниятин. Ниет кылбастан туруп амал кылган болсо, ага сооп албайт дейт урматтуу. Ошондуктан кээ бир алымдарыбыз дагы айткан, ниятул муъмину хайру мин амалихи. Момундун ниети амалга жакшыраак. Неге? Литулу ниятихи ва каср амалихи. Себеби ниет бул өзү өтө узун болот, ал эми амал кыска болот. Жумага амалга келдик урматтуу туган. Бир жарында нары бери окуйбуз, көп болсо 2-де бүтөт. 1 сааттын ичинде бүттү дедиңиз. Ниетиңиз урматтуу туган бүтпөйт бул ниетиңиз. Ошондон жылдын башынан ниет кылайлы, иншалла ушул жылы мен бир да күнөө кылбастан өткөрөм. Болобу? Албетте болот урматтуу. Ушул жылы иншалла мен Куранды 10 жолу, 20 жолу, 30 жолу хатым кылып өткөрөм. Болобу? Ушул жылы мен эч качан намазды каза кылбай өткөрөм деп ниет кылыңыз урматтуу туган, соопту алдыңыз. Ушул жылы мен ажыга барам, ушул жылы мен умрага барам, ушул жылы мен жалаң өмүрүмдү жакшы иштерге арынайм деп ниет кылсаңыз, буга сооп ала бересиз урматтуу туган. Бирок биз бүгүнкү күнү чынында эле мусулманбыз, бирок жакшы ниет кылгандан коркуп калдык да. 4 айга, ушул жылы мен 4 айга даватка кетем деп ниет кылса коркосуң да. Чыгып кетсемчи? Жок, коркосуң, ниет кылгандан коркуп калдык да урматтуу туган. Ушул жылы мен сакал кое алам деп айта аласыңбы? Жок, атам өлбөй калсачы дейсиң да. Атасы тирүү турганда койбош керек. Ким айтты аны урматтуу туган? Ошондуктан биз келиңиздер. Алымдарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ниятул муъмини хайру мин амалихи." Ниетиң амалыңдан жакшыраак болот атпайбы? Ата бабабыз эзелтен айтып кеткен, жакшы ниет жарым ырыс. Жакшы ниет эле кылып коюңуз болду урматтуу. Жарымы сиздин ырыскыңыз болду.